Саламатсыңарбы достор? Бүгүн биз сиздер менен туберкулез оорусу боюнча сүйлөшмөкчүбүз. Туберкулез оорусу эң байыркы оорулардын бири. Негизи бул бактериялык инфекция оорусу. Негизинен өпкө жабыркайт, өпкөдөн дагы башка органдарга дагы өтөт. Дүйнө жүзүндө миллион адамдан ашуу катталат жылына бул оору менен. Бул туберкулездун белгилери адамдын жөтөл 2-3 жумадан ашык жөтөлү кыйнайт. Андан сырткары какырык кан аркылуу да чыгып калат. Түндөсү көп тердейсиң. Ошол эле учурда адамдын арыктап, алы жок болот. Эң акыркы учурда мээ кабыктары да жабыркайт. Негизинен ушул белгилер. Ал эми негизи бул оорунун тарыхына көз түрткөн болсок, тарыхта байыркы Египетте ошол мумияны адамдардын ошол мумиясын сакталган мезгилде ошолордон дагы белгилер табылган. Бул деген сөз эң байыркы оорулардын бири десек болот. Адам заты бул оору менен байыртадан күрөшүп келе жатат. Эң алгач ошол туберкулез менен ооруган адамдарды дарылоо жолун адамдар кантип изилдеген? Алар бүгүнкү күндөй заманбап технология жок, бүгүнкү күндөгүдөй дарыларды ойлоп табыша алган эмес. Ошондуктан алар натуралдуу тамак аштар менен дарылаганга аракет кылышкан. Ошол бал менен, сүт менен, сыр менен, ар кандай чөптөр менен дарылаганга аракет кылышкан. Бирок ал мезгилде баары эле жем дарылаганда учурда ал дарылар көпчүлүк учурда эле оң жакка таасирин берген эмес. Себеби ал бактерияны дарылоо жолу бүгүнкү күндө антибиотик менен лечение кылынат. Бул ошол 1940-жылдардан баштап бул нерсеге өттү. Антибиотиктер иштелип чыгылды атайын ошол туберкулездун өзүнө. Ал эми андан сырткары бүгүнкү күндө заманбап вакциналар ойлоп табылды. Адамзаттын ошол ойлоп табып адамдарды бүгүнкү күндө лечение кылуу жолу бүгүнкү күндө өтө бир күчтүү деңгээлге жетти. Ал эми негизи да бул туберкулез жөнүндө да бир адамдарды бул оору көпкө чейин алсыратып, арыктатып, анан өлтүрөт да. Ошол эле бул оору боюнча бул оору менен көптөгөн жазуучулар, көптөгөн таанымал саясатчылар, дүйнө жүзүндөгү адамдар ушул оорудан айыкпай өлгөн адамдар дагы бар. Ошолордун арасында орустардын жазуучусу Чехов деген жазуучусу дагы туберкулез оорусунан өлгөн. Ал эми Кыргызстанда болгон болсо биздин эми билебиз, китептерден деле окуп калдык жаштыгыбызда. Алыкул Осмонов дагы ушул туберкулез оорусунан өлгөн. Ошол туберкулез оорусу бул жугуштуу оору болгондуктан ошол Алыкул Осмоновду согушка дагы ушул туберкулез оорусу болгон үчүн алышкан эмес. Ошон үчүн ал өзүнүн үйүнөн чыкпастан ошол өзүнүн ырларын жазып, анан бат-баттан ысык көлгө барып, бул ысык көлгө барганын да өзүнчө бир себеби бар. Себеби бул туберкулез менен ооруган адам таза аба менен дем алыш керек, ошондой тоолорго, деңиздерге, ошондой жактарга көп барыш керек. Бүгүнкү күндө дагы ошол туберкулез менен лечение кылган жерлер атайын ошондой жерлерге санаторияларды салышат. Тоого жакын, деңизге жакын, көлгө жакын жерлерге ушундай шарттарды түзүп берет. Эми профилактика деп коелук. Негизи бул профилактикасы
негизи бул ачка калбаш керек, иммунитети жогору болуш керек адамдын. Андан сырткары көзөмөлдө болуш керек, врачтардын көзөмөлүндө болуш керек. Бөлмөлөрдү мындай желдетип туруу керек. Негизи бул оору адамга түшкөндөн кийин бул иммунитети төмөн болгон болсо, бул күч алып кетет да. Эгерде иммунитетиңиз жогору болгон болсо, ал ооруну сезбей инфекцияны организм жеңип салат. Качан организм алсыраганда ошол бактериялар күчтөнүп, организмди моюнсундуруп алат да. Эми бул БСЖ деген анан вакцинация чыккан 1921 жылы. Ошол вакцина ойлоп табылып, адамдарга сайыла баштаган. Бирок бүгүнкү күндө сиз вакцина сайылган деген менен ал болду, сиз бул оору менен оорубайсыз деген эмес. Бул вакцинанын түшүндүрүү жолу, мындай жөнөкөй тил менен айтканда, организмди биз мисалы армия деп эсепке ала турган болсок, ал ошол армиянын душмандарынын сүрөтүн коет да. Сүрөтүн бул вакцина деген алдамчы сүрөт, душмандын алдамчы сүрөтү. Организмге бул сайганда организм душман келиптир деп карайт и өзүнүн тактикасын ойлоп чыгат ушул душманды жеңгенге. И анан ал вакцина түшкөндөн кийин организмге зыянын келтирбейт, бирок ошол душман келди, туберкулез келди организмге деген сигнал барат. Ошол сигнал баргандан кийин ал сигналга тактика ойлоп табып, организм өзү, иммунитеттер булар ошол душманга каршы, душманды өлтүргөнгө тактика түзүп өлтүрүшөт и ошол нерсени организм эстеп калат. Ошол тактиканы даяр кылып колдоном, эгерде дагы сырттан келсе, мен аны менен күрөшөм деп турат да. Анан ошол вакцинаны ойлоп табылып, адамга сайылат. Андан кийин чыныгы туберкулез келгенде, жаңы тактиканы ойлоп таппай эле, даяр болгон тактиканы ошол туберкулездин оорусуна колдонот. И ошону жеңип, анан адам туберкулез менен оору риски азаят. Эми биздин ошол Кыргызстанда БСЖны туулгандан кийин эле сайышат. Негизи ошол 1 жылга чейин сайган өлкөлөр дагы бар. Баарыбыздын эле ушул көбүнчө колубуздун ушул жерибизде шрамыбыз болот. Бул ушул БСЖдан алынган шрам. Кээ бирөөлөр айтып калат, менин бул жеримде мындай шрам белги жок деп калат да. Бул шрам белги жок дегени сиз албадыңыз деген эмес. Кээ бир кожанын дагы түрүнө жараша кээ бир кожаларда бул өчүп кетет. Кээ бир кожаларда бул белгилүү болуп көрүнүп турат. Мына менин жашым азыр 28ге чыккан болсом билинип эле турат. Кээ бирөөнүкү 50ге чыкканда эле билинип турат. Кээ бирөөнүкү 20 жашта эле жоголуп кетет. Булардын бар болуусу, жок болуусу кожанын калыңдыгында, жука болушунда, ошол ийненин терең сайылганында же учуна сайылганында ушул нерселерден кабар берет. Ал эми бунун жердеги шрам болосу болбосу эч кандай организмге күрөшпөй атат деген эмес. Бул шрам жок болсо деле, сизге сайылган болсо коркпосоңуз болот. Бирок бул вакцинация сизди 100% сактайт деген эмес. Бул сиз ошондой болгон учурда дагы башка профилактикаларды, сейилдөөнү, таза абада дем алганы, спорт менен машыкканды, ошол туберкулез менен ооруган адамдардын контагына кошуп барбоону, ошодон алысыраак болууну аракет кылуу керек. Ошондой туугандар. Эми бүгүнкү күндө Кыргызстанда туберкулезго мамлекет атайын мамлекет тарабынан атайын каржы бөлүнүп, ошол туберкулезду ооругандарга бекер дарылайт. Бир канча санаториялар бар аларга. Болгону убагында көрүнүш керек, убагында дарыланыш керек, өткөзүп жибербеш керек. Ошол туугандар. Бүгүнкү ошол туберкулез менен болгон маегибиз соңуна чыкты анда.